Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Лейлик районундагы Кулунду айылына жана Баткен районундагы Орто Боз айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууда мамлекет башчысы баткендиктерди чек ара маселесине байланыштуу ар кандай чагымчыл жалган маалыматтарга алдырбоого жана такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Бузулган үйлөрдүн бардыгы акысыз калыбына келтирилерин, курулуш иштери ушул жылдын июнь айына чейин аяктаарын, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон, ал эми жаракат алгандарга 50 миңден 100 миң сомго чейин кенемте төлөнүп берилери дагы бир жолу маалымдалды. Ал өзгөчө статус алуу менен Баткен облусу бир катар жеңилдиктерге ээ болоорун, чек ара жаңжалынан жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары Ысык көлдө реабилитациядан өтө тургандыгын баса белгиледи. Президент ошондой эле күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин, анын ичинде чек арачылардын эмгек шартын жакшыртуу жана айлык акыларын жогорулатуу боюнча чаралар улантыларын кошумчалады. Садыр Жапаров чек арадагы коопсуздукту камсыз кылуунун маанилүүлүгүнө, бул маселе өлкө жетекчилигинин күн тартибинде биринчи орунда турган маселе экенине токтолду. Анын айтымында, учурда бардык күчтөр чек ара көйгөйлөрүн толугу менен чечүүгө багытталат. Жергиликтүү тургундар чек арачылардын тышкы коркунучтардын мизин кайтарууга даярдыгына канааттануусун билдиришти. Мамлекет тарабынан мындан ары күч түзүмдөрүнө өзгөчө көңүл бурулса деген тилектерин айтышты. Президент Садыр Жапаров менен баарлашуу маалында жергиликтүү тургундар мамлекеттин мындан ары колдоосуна, жерлерди трансформациялоого жана башка маселелерге кызыгышты.